Императордун такка отуруу аземи Жапон мамлекети үчүн өзгөчө окуя. Анткени Жапон өлкөсүнүн конституциясында император мамлекеттин жана элдин биримдигинин символу деп жазылган. Императорлук муундан муунга өтүп, атадан балага мураска калып келет. Жаңы такка отуруп жаткан Нурухито Күнчыгыш өлкөсүнүн 126 императору. Жаңы император соңку 2 кылымда биринчи жолу атасынын көзү барында такка отуруп жатат. Бул салтанаттуу иш-чарага Жапония бир нече жыл даярданган. Мындан сырткары Жапон парламенти атасы тирүү кезинде Нурухито такка отуруусу үчүн жана карыганына байланыштуу тактан баш тарткан мурунку император Акихитонун милдеттеринен бошотуу үчүн жаңы мыйзам кабыл алууга мажбур болушкан. Ошондой эле Жапон өлкөсүндө жаңы падыша такка келгенде ал дооруга атайын расмий ат берилет. Нурухитонун доору кереметтүү гармония деп аталды. Император бир катар расмий салтанаттуу иш-чараларды аткарат. Ага премьер-министрди, жогорку сотту бекитүү, парламенттин жыйынын ачуу, чет өлкөлүк лидерлерди кабыл алуу, элчилерге жолугуу кирет. Эртең 22 октябрда болчу такка отуруу аземи Жапон императорунун хан сарайында өтөт. Ага дүйнөнүн 195 өлкөсүнөн мамлекет башчылары чакырылган. 1990 жылы болгон Акихитонун такка отуруу аземине 160 өлкөдөн 2000ден ашуун конок катышкан. Жапон императорунун бийик макамын жана Кыргызстан менен болгон тыгыз алакасын эске алуу менен президент Сооронбай Жээнбеков да жаңы императордун такка отуруу аземине катышуу үчүн бүгүн Токио шаарына учуп барды. Иш сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Жапониянын ири корпорацияларынын жетекчилери менен жолугушту. Анда эки тараптуу кызматташуу, Кыргыз-Жапон экономикасынын келечеги тууралуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Бизге инвестиция, алан технология, аба менен сууда керек бизге азыр. Сиздерди өнүккөн мамлекеттер менен, айрыкча Япония менен иштешке абдан кызыктарбыз. Япония мамлекети бизге эгемендик алган абдан көп жардам берген. Ошондой эле бул өлкө башчысынын жумушчу сапарынын алкагында Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе менен эки тараптуу жолугушуусу пландалган. Мындан тышкары Жапонияда жашаган мекендештерибиз менен жолугушуулар күтүлүүдө. Кенжебай Сатканалиев, Денис Курганов, 5 канал.